Баланын акысы да көп. Негизи ата эне энеси баласына ата иштеш керек, атасы баласына эне иштеш керек. А бизде бала өзүнө катын иштейт, бутун карайт, чачын карайт, көзүн карайт. А энеси баласына ата иштебей эле акча издейт. Машинеси бар, үйү бар, анан баланчасы бар. Мына ошол жактан эле башталат. Андан кийинки боюнда бар акыбал дагы ошол эле учурда, ошол эле убакта эң жакшысы мынакей ошол эле еврейлер аныктап чыккан. Боюнда бар аялды элге көп көргүзбөш керек жана боюнда бар аялга жакшы сөз сүйлөп туруш керек дегенде, жакшы сөз дегенде люблю, дорогая, порогая дейт го. Эң жакшы сөз эмне дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куран деген. Эң жакшы жол менин жолум деген. Куранды көп угуп, Куранды көп кулагына тагып, энеси угуп, атасы Куран окуп, колун курсагына коюп, баланы жакшынакай акыбалда термелген, магдыраган, ички жатында жакшынакай караш керек. Кырылышпай, талашпай. Депрессия албай, тамагына дагы жакшы көңүл буруш керек. Көрпө шөрпөйдө мен талгак болуп атам деп эле бирдекени уруп атат го. Бул жөн эле бул нафс деп коет да, аял талгак болуп атам деп каякта таттуу, ачуу-мачууларды урат, балага зыян болуп каларын ойлобойт, талгак экен деп эле бере берет. Бул жагынан да этият болуш керек. Андан кийин төрөлгөндөн кийин кулагына азан айтуу, ат коюу, мына атка көп маанилер беришибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ахиретте суракка чакырганда баланы атынан, атасынын атынан, өзүнүн атынан чакырат дейт. Баланын аты жакшы болсо, мисалы Абдуллах, Аллахтын кулу деген жакшы ат менен чакырылса, Аллах андайларга жылмаят дейт. Жылмаюу деген бул Аллахтын довольствосу, ыраазычылыгы болот. Мына ушул суракка да кандай таасир берери. Жана ошол атты ниети менен жакшы атты койгула деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын кулу, пайгамбарлардын аты, солих, мыкты, күчтүү адамдардын атынан коюлуп, ниети бул ошол ниет менен коюлса баланын ахиретине да пайдалуу деген. Бизде тескеринчиси эмне, ой, манас, Темирлан атты көтөрө албайт экен, оор болуп калыптыр деген сөздөрдү дөпөштөр чыгара берет да. Далдырлар да себеп болуп эле эмнени кылбай эле ушу ширкке малынып эле тиги көрсө атын көтөрө албайт, тигиди. Аны ким айтат? Көз ачыктар айтат да. Айла жоктан, эчтеке албактан эмне бирдекени табыш керек. Бул оор күнөө болуп эсептелет. Андай аттарды ооштурбайт. Ал атка кандай аттарды ооштурат дегенде да маселе келиш керек. Биз баардык шариатта жооптор айтылган. Жакшы ат коюу бар, жаман атты ооштуруу да бар. Жаман ат дегенде мисалы Отбай, Откобай, тозоктун оту да. Же Чимкирик, Мойнок, Балтабай, ушундай жаман нерсени же болбосо бир Венера, же болбосо бир немелерди айтып атат го, бир неменин кудайы. Бир кудайды болуп туратып аткан, ушулардын атын ооштуруш керек деген эмне дегенде ал жаман ат деген. Тозокко тиешелүү, башка кудайга ширк кылган кудайлардын аттарына тиешелүү болгон ушундайларды аттарды ооштуруш керек деген келет. Анан кийин Бектурган деген бир жаман киши бар эле. Ал Бектурган ошондой жинделе, ал Бектургандын атын койбойбуз дегендер да чыгып атпайбы? Ал ушу бир эле Бектурган экен. Дүйнө жүзүндө Бектургандар толтура да. Ошон үчүн аттын маанисине жакшы көңүл буруш керек, жакшы ой менен коюшу. Жана баланын акысы сөзсүз 2 жылдан кем эмес эмгизүү. Же болбосо 2,5 жыл эмгисе абдан жакшы болот. Кийин кимде ким ушундан азыраак эмгисип калса, баласынан бунун акынын кечирим сураш керек. Балам, сенин акың бар 2 жылга чейин мени эмгисе турган. Сен ошол мени кеч, мен сүт акымды кеч деп сурап калыш керек бүгүндө. Ахиретке барганда ата эне бала экен, биримине мээриме күйөт экен жок, аяктан ар бирин өзү далбастайт. Андыктан бүгүнкү күнү 2 жыл, 2,5 жылга чейин эмгисе жакшы. 2 жылдан кем эмгискенде сүт акысын баласынын кем калганынан кечирим сурап, кечиктирип калыш керек.
Андан тышкары дагы акылар көп. Тарбиялаганда, аны эң биринчи тарбиялайт десе эле тамак ашын аперип коелу, кийинтип коелу жүргөндөр канча болуп атат. Азыркы келип аткан, ооруп аткан балдар карап туруп сураштырсаң, сөзсүз кырылышып ажырашып кеткен. Болбосо ата-энеси же апасы бирөөсү Россияга, Америка тияк-бияка кетип калган, тайнесинде калган, байкесинде ушулар могу жерде психика менен бала психикасына мени таштап кеткен, жакшы көңүл бурган эмес. Керек болсо эки баласынын бирөөсүнө жакшы көңүл бурганды дагы жүрөгүнө сактап жүрүп, бала бузулуп бүгүнкү күнү крышасы кетип, депрессияга, стресске батып калган балдар өтө көп болуп атат. Мына ошон үчүн акчанын аркасынан кууп кетпей эле, баланын тарбиялай турган, көңүл бура турган акысын беришибиз керек, балакаттан чыкканча. Балакат кыздардыкы бүгүн 12 жаштын тегереги деп аталат, эркек балдарга 14-15 жаштын тегереги деп аталат. Ошо балакаттан чыкканча акысын беришибиз керек, сөзсүз. Ал эми баланын ата-эненин акысы бул башкача сөз, өтө көп. Бул жерде айта берсе укмуштай амалдар, аракет керек болсо Куранда уф дебеш керек ата-энеге деген акылар өтө көп, ал жөнүндө өзүнчө сөз.